Кырт үндөр чыкканы бул жакшы эмес. Бетти нымдап, бетти уход кылып, бетти тартса болот. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Косметолог 3 түрдө болот. Эми азыркы этапта 3 түргө бөлүнөт да. Биринчи косметолог бул косметолог-эстетист. Ал кесипти ар бир адам үйрөнүп алса болот ал кесипке. Алар оңой ыкмаларды жасайт. Булар чистка лица, бетти тазалоо, бетти укалоо, кандайдыр бир жеңил пилингтерди жасаса болот да. Анан аларга эле ошо жана визажисттер, андан тышкары жана кирпик өстүрүп немелерди ошолорду да кыла берсе болот да. Экинчи косметолог бул косметичка. Косметичка деп булар медсестралар айтылат. Медсестралар алардын ступени бир аз бийигирээк. Алар медициналык ыкмаларды кыла берет. Бирок врачтын контролу менен. Мисалга врач мезотерапия кылыңыз десе, ошону врачтын уруксаты менен ошо мезотерапия кылганга укугу бар. Андан тышкары пилингтерди кылса болот, ошо укаласа болот, чисткаларды кылса болот. Эми булар уже өтүшүп кеткен, мисалы үчүн безетке оорулар менен кыйналып аткан бейтаптарды алар уже дарылаганга акысы бар да. Бирок ошол эле учурда ошол врач косметологдун карамалында да. Врач-косметолог бул эми баардык ыкмаларды жасаса болот. Врач-косметолог бул эми дарыласа да болот, укаласа да болот, укол сайса да болот, эринди чоңойтсо ботокс кылса, андан тышкары баардык процедураларды кылса болот. Андан тышкары ошо жана айтып кетейин дегеним, косметолог-эстетист аппараттык косметология менен дагы алектенсе болот да. Ошол эле косметичкалар дагы ошол процедураларды кылса болот. А врач эми ошол баардык косметологияда боло турган ыкмалардын баардыгын жасаганга 100% эмеси бар да, эми акысы бар десем болот. Эми бетте угри жок болсо деле, жок дегенде бир 2-3 айда ар кандай уходовый процедура деп коет, бетти нымдап, бетти уход кылып, кээ бир учурда бет деген бозоруп, мындай кургап, мындай кыйналып калат да, бирок аны билбей эле жүрө берет көп учурдачы. Ошол учурда бетти ошо кичине пилинг кылдырып, өзүнүн терисине жараша маскаларды койдуруп, укалатып койсо, андан эч кандай зыян болбойт. Тескерисинче, бет укалоодон кийин кан тамырлары айланышы жакшыраак болуп, зат алмашуусу жакшыраак болуп, бетинде безеткеси жок болсо да татынакай болуп, келбеттүү болуп турат да. Анан ошол себептен эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, эми барып турса болот. Эркек косметологдор да бар. Бизде Кыргызстанда мен билгенден бир улгайып калган бир киши бар эле. Мен аны көргөн эмесмин, бирок уккам. Мен ошо сиңдим племянницам иштечү, ошо эркек косметолог, ошол эле чисткаларды, ошол эле укалоолорду жасай турган косметолог эле. Андан тышкары жаш 1-2 баланы билем. Бизде ошо орус улутунда балдар косметолог болуп иштешет. Анан четте косметологдор аябай көп. Эркек косметологдор аябай көп. Биз менен эле ошо айымдар менен эле бирге ошо процедуралардын баарын кылып жүрүшөт. Эми процедуралары кымбат болгон себеп, косметолог деген ошо жасай турган процедуралардын баарына жанагы каражаттарды сатып алат да. Анан каражаттан жыйынтык болуш үчүн каражаттын качествосу аябай жакшы болуш керек да. Анан ошол себептен алар кымбат косметика алат. Андан тышкары ар бир жана расходный материалдардын баары кымбат азыр. Ошол эле перчатка, ошол эле шприц, бүт эме одноразовый пайдаланыш керек да, ошонун баардыгы кымбат азыр. Ошол себептен кымбат болушу мүмкүн. Эми кээ бир косметологдор атына иштейт.
чындап айтканда аттары чыккан болсо, Инстаграмда жакында өзүм коллегамдын интервьюсун уга кеттим. Аты бар болсо, алар эми өзүлөрү каалагандай баада жасай берет да. А так чындап айтканда бизде препараттар жакшы, качествосы өтө жогору препараттар негизи кымбат. Ошол себептен кымбат болот деп ойлойм. Гиалуроновая кислота бул деген өзүбүздүн денебизде бар зат, бул дайыма болот. Ошол гиалуроновая кислота үчүн биз жааш көрүнүп жүрөбүз да. Көп учурга чейин жааш көрүнүп жүрөбүз. Анан фибробласт деген клеткалар бар. Ошол гиалуроновая кислотаны бир аз азыраак бөлүп чыгып баштайт да. Улам жаш өткөн сайын азыраак бөлүп баштайт. Ошол учурда биз бырыш каптап, бизди биринчи майда бырыштар, анан бет кургап, андан кийин ал бырыштар чоңураак бырыштарга өтөт. Ошону көрүп эле биз айтсак болот да, бул эми гиалуроновая кислотаны ал келбей калыптыр депчи. Ошол учурда биз эми косметологдор, врачтар ар кандай сывороткалар назначать этебиз, кремдерди назначать этебиз. Эми мынтип айтсаң мындай да, гиалуроновая кислотанын деген молекулалары аябай чоң болот да. Бул териден өтпөйт. Бирок кандайдыр бир бетте пленка болуп турат да. Ал эми бизде деген пайдалуу бактериялар бар да бетте. Ошо пайдалуу бактериялар жакшынакай болуп беттин астында туруп турат. Бирок постоянно, кээ бир учурда постоянно пайдаланган болбойт да. Аны постоянно пайдаланса тери дем албай, ошол себептен ар кандай сезгенүүлөр болушу мүмкүн да. Анан гиалуроновая кислота таблетированный бар, азыр таблетка түрүндө болот. Ал дагы ичип, анан ошондон бир кандайдыр бир пайда болот да. Бирок ал көп айга чейин ичиш керек, жыйынтык болуш үчүн. Бул эми бизге суставтарга пайдалуу болот, териге пайда болот, чачка пайда болот, тырмакка пайда болот. Ушундай өзү көп айга чейин ич керек. Сая турган ошо биз сайып жүргөн биоревитализация, мезотерапия, ошол эле жана эрди чоңойткондор, подбородокто чоңойткондор ошолор да. Болот. Эгерде гиалуроновый гелдер бар да азырчы. Эми азыр негизинен гиалуроновый гель эле пайдаланат да. Негизи дүйнө жүзү боюнча ошону эле пайдаланат. Бул эми эң безопасный деп орусча айтып кеткенде адамга терс таасири жок препарат болуп эсептелет. Бир убакыт өткөндөн кийин ал жок болуп кетет. Биздин зат алмашуубуз менен чогуу жок болуп кетет. Бир 7-8 айдан кийин такыр жок болуп кетет. Ал эң жакшысы. Бирок кээ бир учурда туура эмес айылып калат да. Ар кандай болушу мүмкүн, эми специалисттин эмесине жараша туура эмес айылып калса, аны гиалуронидаза деген препарат бар, фермент. Ошону сайып, анан акырын чыгарып койсо болот. Ал бат эле эритип, бат эле жок кылат. Бирок бизде билбейм, бизде Кыргызстанда жокпу азыр дейм, бирок мурун полиакриламид, силикон деген гелдер коюлчу. Уксаңыз керек сиз деле. Ал гель эми кетпейт. Ал эч учурда кетпейт, ал сайылды бүттү калат. Потому что бул 100% синтетика, бул эч кандай эрибейт, чыгып да кетпейт, ушундай да. Аны эми хирургдар өзлөрүнүн ыкмасы менен алат да. Детский крем өзү жакшы. Себеп биз кичинекей баланын деген териси деген өтө жука да. Териси деген ар дайым эмеге муктаж да, коргоп турганга муктаж да. Анан ошол себептен детский кремдин ичинде вазелин, ланолин дегендер кошулат да. Алар ошол баланын терисин кандайдыр бир сырткы туура эмес нерселерден коргоо үчүн болот да. Чоң кишиге эгерде ал детский крем менен постоянно пайдаланса, сөзсүз түрдө жыйынтыгы жакшы болбойт. Жыйынтыгы бул терис сезгенет. Ланолин, вазелин бетинден катмар болуп тура берет да. Тери дем албайт, тери сезгенет, кийин шудурайт, кызарат. Ошол себептен пайдаланса болбойт. Бирок эгерде дене өзү сезгенип, тери өзү сезгенип, кызарып, шудурап турса, анда бир жумада бир жолу косметологдор өзү уруксаат берет. Себеп детский крем өзү
воспаленияны кетире турган эме менен белгиленип кетет да, пайдасы менен белгиленип кетет. Ошол себептен бир жумада бир жолу тери сезгенип калса, ошондо пайдаланса болот, бирок дайыма пайдаланган болбойт. Бетти самындап бул деген аябай щелочь болуп эсептелет да, бет аябай щелочь болуп эсептелет. Анан дайыма биз илгерки ыкмага үйрөнүп алалы, бетти жууганда жана кырт үндөр чыгыш керек деп ойлойбуз да, андай эмес. Ал кырт үндөр чыкканы бул жакшы эмес деген белги да. Бул деген бизде деген бетибизде деген гидролипидная пленка деп коет, мантия деп коет да. Ошол биздин бетти испарениядан, влага чыгып кетпештен, ошол эле май безчелер өзүнүн эмеси менен иштей тургандай кылып, ошо гидролипидная пленка бетти сактап турат. Анан дайыма эле ошол самын менен жуу берсе, ал гидролипидная пленка бузулат. Анан ошол эле сезгенүүгө, анан эметкенде кызарганга, шудuraганга алып келет да. Андан тышкары, эгерде безетке чыга турганга мындай кээ бир терилер болот го, бирден болсо эле безетке чыгып кетет да. Алар жууган сайын наоборот, сальная железа деп коет, май жана эмеси, май бөлүнүп тура турган жана сальная железа да. Ошол сальная железа наоборот аябай күчтөнүп иштеп баштайт, потому что гидролипидная пленка жок болуп кетет да. Анан өзү возмещать этишим керек, мен толукташым керек деп аябай көп иштеп баштайт. Ошол себептен беттин үстүндө кайра угрилер пайда болот. Шудурап, сезгенип, кызарып калган аз келгенсип, еще плюс безетке да чыгышы мүмкүн да. Бирок азыркы этапта көп эле фармацевтический компаниялар самынды ушундай жакшы кылып чыгарганга аракет кылышат да. Азыр ошо самын биздин шартыбызда бир эле жана дыматокоз деген ооруга каршы самын бар. Ал действительно жардам берүүчү самын да. Алда ошо эмеси ланолин, вазелин, глицерин кошулуп жасалат турган самында. Аларды деле алар менен пайдаланса болот, бирок деген өтө көп эмес. Тоже жана мурункуда айтып кеткен, бир жумада бир жолу пайдаланса болот да. Болот. Массаждын түрлөрү бар да. Бул деген моделирующий массаж деп коет. Ошо бетте жана бетибиз ылдыйлап кетти, шалбырап калды дейт го. Ошол массаж менен ошо определенный ыкмалар менен ошо булчуңдарды иштетип бетти тартса болот да. Бетти тартса болот. Анан бет тартылып сонун болуп калат. Анан лимфодренажный массаж деген бар. Көп эле учурда биз шишикке предрасположенныйбыз да, бетибиз шишип калат. Лимфодренажный массаж ошо лишний шлакты беттен ошо лимфаны кууп чыгат да. Ошол себептен ошо массажга барып атышып эле кээ бир айымдар бетим сонун болуп калды, бетим тултуйбай калды, бетим арыктап калды дешет да, бирок анын баары шишик болот да. Шишик менен чыгарса болот. Анан пластифицирующий, пластический массаж деп коет. Ал эми больше именно на лифтинг да. На лифтинг иштей турган массаж. Ал менен ошо укалоо менен буручтарды, майда буруч болбосо да, ошо майда буручтарды бир аз жакшыраак кылып, чоңураак буручтарды бир аз азыраак кылса болот. Массаж ыкмасы жакшы. Эми бардыгы эмеден да атын жасап алгандар көбүрөөк табат. Аты чыга электер азыраак табат. Жаңы үйрөнүп аткан үйрөнчүк косметологдор элдерди өзүнө үйрөтүп, өзүлөрдү көндүргөнгө чейин алар азыраак табат. Анан бир аз көндүргөндөн кийин жакшы эле табат. Ошол.